Kamçıyak Taşıyıç, Sadır Japarov. Mına ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө. Жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, калаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Ушундай зөкүрлөрдү. Эне аталары кан жутуп атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыяк Ташиевич, элдин үнүн угуп коюңуз, биздин ичибиз күйүп атат. Кан жутуп атабыз. Талчыбыктай буралган 17-деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндө бери издеп жүрөбүз Тооташтан. Аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап кан жутуп атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Сизден суранабыз биз. Жардам бериңиз бизге. Натуралда şu бүгүнкү күндө азыркы тажыясы болуп, коюл иштери болуп атат. Элдин эң биринчи талабы ошо баланы чыгарып берсин. Ошо кармалды, ошо баланы чыгарып берсин. Элдин ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Элдин ортосуна чыгарып түрмөгө эмес, элдин ортосуна салсын. Эди кичинекей кызды өмүрүн кыйган бул кандай айбан, акмактар. Өздөрүн жоготуш керек ушинтип. Ошону ортого салып берсин. Түрмөдөн эртең эле чыгат ал түрмөдөн. Элдин ортосуна чыгарып берсин. Мынакей баардыгын ушулар туугандары көз үйдө кан жутуп отурат баардыгы. Эмнеге баары эле эме кылыш керек? Бүгүн биз ыйлабасак, эртең дагы бирөө ыйлайт. Ушуну токтотуп бериңиз, чара көрүп бериңиз. Камалбасын, атылсын. Өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Кызыбызды кандай кылып өлтүрсө, ошондой өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Өкүм чыгарып бериңиз, сизден суранам мен. Сентябрдын 30-у мына 5-тер чамасында азыр Айсулууну акыркы сапарга узатуу сенаты болуп турган учуру. Бирок жалпыңыздардан эң биринчиден жалпы туугандарынан ата-энесине жараткан Алла сабыр берсин дейли. Мына ушул Айсулуунун жаткан жери жайлуу болсун, бирок ар бир ушундай окуялар болуп кетпеш үчүн ушундай нерселерди алдын алуу максатында жана ушул жазаны күчөтүлсүн деген эң биринчи туугандардын талабы ушул болуп турат. Күнөө болот, ушул эмет чагып, азап чегип, кан жутуп ушундай ыйлап аткан жерден келип эт аш жеп кетүү бул жакшы эмес деп турганда. Ошол үйгө андан көрө ушу жардам беришибиз керек. Ошол үйгө кайрылышыбыз керек деп тургандарым. Анан эми баратканда өзүнүн ар бир нерсени өзүнүн тартиби бар. Баргандага чейин жаразага турдуңуздарбы? Камеки тартмай жок. Баратканда ошол жерден 7ден күрөгө топурак салыңыздар. Анан кайра кайтып келатканда бир туугандарым, кайтып келатканда сөйөк салган машинадан ашып кетпейсиздер. Анан да эскертип коеюн, могу жаназага келген баалда дайыма башыңарда ак калпак болуп жүрсүн, ак калпак кийип жүргүлө. Чынбы, аялдар болсо жылаңмас келбей, жоолуктарын салынып, маркумду атайын эме чизиш керек да, сыйлап, урматтап. Ошондуктан жана ак шапкаларыңыздарды, баш кийимиңиздерди эме эскертүү кие жүрүңүздөр, макулбу? Öyle buldu.
Канча адамды кайгыга салып мындай канча адамдар кан жутуп турат. Ушундай зөөкүрлөрдүн айынан толук жазасын күчөтүлгөн алып мындай зөөкүрлөрдү элдин ортосуна ташпарамалыш керек. Өтө өкүнүчтүү кабар. Мукашева Айсулуу 3 күндөн бери изделип аткан 17 жаштагы тилекке каршы мына боом капчыгайынан сөөгү табылып отурат. Туугандарынын ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана ушуну кылган зөөкүр аяусуз жазасын алып, ушундай ишке барган зөөкүрлөргө керек болсо өлүм жазасын менен дагы жазалансын демекчибиз. Себеп дегенде айбан кылбаган ушундай ишти кылган зөөкүрлөр сөзсүз бул дүйнөдө да Кудайдын алдында дагы жооп бере турган күнүлөр келет. Бул нерсе менен эч кимге мындай ооз менен айтып бергис дагы окуя болуп турат. Анткени ар бирөөбүздө эже бар, карындаш бар, кыз бар, эне бар. Ошол себептен жалпыңыздар тең этият болуңуздар. Урматтуу достор, милдеттүү камсыздандыруу 1-сентябрга жылды деген бул жалган кеп. Андыктан укук коргоо органдары сиздерге кайсыл күнү кайсы жерден болсо дагы айыппул салып коюшу ыктымал. Сиздер биздин онлайн кызматыбызды көрсөңүздөр болот. Азыркы күндө шаар ысык, жолдор тыгын, сиздин убактыңыз дагы жок болуп калышы толук ыктымал. Андыктан бизге өзүңүздүн документиңизди жибересиз. Биз сизге кайра 5 мүнөттүн аралыгында полисти дайындап жибере алабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалып, күнбү түнбү байланышсаңыз болот.